Рахмат. Айда Камчук. Сиз айтып атпайсызбы, фракция чечимдери бар да, фракция лидерлери бирөө да жок го, бирөө эле отурат. Анан кайдан болуп калды? Дегеле, Айда Камчук. Сиз дагы, мен дагы СДПК фракциясынын мүчөсүмүн да. Бизде бир жылдан бери бир дагы жолу фракциянын немеси сессиясы болгон жок. Анан корутунду эле берип атат, корутунду колгон кишилер жок. Бизде фракциянын лидери өзү Түркияда дарыланууда, орун басары абакта жатат. Анан бизде фракциянын лидери жок да. Фракция лидери шайлануучу кызмат, ал дайындалуучу кызмат эле эмес да. Анан булардын баардыгы легитимсиз болуп калат да. Кабыл алган чечим бир жылдан бери бир дагы жолу фракция өткөн жок. Азыр деле өткөн жок. Анан сиз айтып атпайсызбы, азыр 6 фракциянын чечими бар депчи. Булардын баардыгы жараксыз, легитимсиз да. Мыйзам да легитимсиз да. Эми сурап аткан экен, мен билип атам. Эртең Түркияга сапар алдында өткөрүп берип койду атат да. Эми Орхан Инандын өткөрүп бергенден мунун жөн өткөрүп бересиздерчи. Ал жакта маселе болбойт. Кептин баары кийин маселе болот. Кептин баары кийин Айда Камчыбек сиздин өзүңүзгө башыңыз бар дейиши мүмкүн. Анткени сиз өткөрүп атасыз, төрагалык кылып атасыз. Асылбек Жээнбековди кылып туруп кысым кылгансыз десе кийин кандай болот? Мен сизге неме кылып атам? Анткени мына бир залда деле кворум жок. Өткөндөгү иштейбиз деген, кой, эй, шайлоо каралы. Ишти токтотолу десе бир эки илим аябай. Сиз бузукулук кылып атасыз, иштешибиз керек. Ошол эле көп жок го бүгүн. Кворум да жок го жерде бир 20 депутат отурабыз. 80 депутат кабыл ала турган чечимдер 40 эле депутат добуш берип атты. Дегеле бир жылдан бери биз жалаң эле мыйзамсыз, ыймансыз аракеттерге баратпайбызбы? Мен ошону айтып атам. Азыр мына мени да чакырып суранышты, ушуну өткөрүп берип койгонго колуңузду коюп берип коюңузчу дегенден кийин ак көңүлдүү кылып келдим, мейли эми. Сапар алдында мен деле кол коюп берейин дейт. Бирок кворум жок. Фракция лидерлери жок. Чечимдер болгон жок. Фракциянын бир дагы жыйындар өткөн жок. Атыргай комитет өткөн жок. Комитет опростный метод менен өтүп атат. Фракциялар бар опростный метод менен өтүп атат. Раскелди Чыныбекович, туп-туура айтып атасыз. Ошондуктан баардык документтерди тийиштүү карап, сурамжылоо жолу менен өтүп атат фракция. Албетте чогулуш болгон жок. Баардыгын камсыздап, мен дагы өзүм жоопкерчилигимди абдан кылдаттык менен карап атам. Рахмат пикириңиз.